Алексис МакАлистер 1998-жылы 24-декабрда Аргентинанын борбору Буэнос-Айресте төрөлгөн. Ал футболчулар үй-бүлөсүнөн чыккан. Анын атасы Карлос атактуу мурдагы футболчу болгон. Ал Аргентинас Хуниорс, Бока Хуниорс, Растин клубтарында ойногон. Ал эми агалары болсо Фрэнсис менен Кевин да профессионал футболчулар. Алексистин тайкеси Патрисио да эң жогорку деңгээлде ойногон. Оюнчунун фамилиясы анын британ тектүү экенин көрсөтүп турат. МакАлистердин ата-бабалары Чыгыш Шотландиядан келген. Алар кийин Ирландияда жашап, 1868-жылы Түштүк Америкага көчүп кетишкен. МакАлистер ал жерде көптөгөн оюнчулар өсүштү. Тевес, Камбиасо, Рикелме. Мен кичинекей кезимде көп нерсени үйрөндүм. Жумасына 2 жолу машыкчубуз. Алар бизге оюнга болгон сүйүүсүн арттырышты. Баланын футболдон акча табышын гана каалаган аталар бар. Бул жакшы эмес. Балким чоңойгондо бул нормага айланат. Анткени футбол мурунтан эле жумуш. Акча үчүн ойногон жакшы, бирок рахат алып иштөө керек. Бул принцип. 2022-жылкы дүйнө чемпиондугун жеңгенден кийин Алексис кичи мекени Санта-Роса шаарынын ардактуу жана атактуу тургуну болуп калган. Клубдук карьерасы боюнча Алексис 4 жашында Депортиво Парк деген клубда футбол ойной баштаган. Кийинчерээк ал бир туугандары менен Аргентинас Хуниорс академиясына көчүп барган. Жаш кезинде МакАлистер борбордук чабуучу болгонуна карабастан, бир нече жолу турнирлерде мыкты бомбардир болуп, гол уруучу талантын көрсөткөн. Алексис профессионалдык футболдогу дебютун 2016-жылдын 30-октябрында Аргентинанын Примера Б же болбосо Аргентинанын 2-дивизионунда Централь Кордоба клубу менен болгон оюнда жашыл талаага чыккан. Анда команданын машыктыруучусу Габриэль Хайнце аны 72-мүнөттө алмашуудан чыгарган. 2017-жылдын 11-мартында Институто менен болгон беттеште Алексис Аргентинас Хуниорс үчүн биринчи голун киргизген. Сезондун аягында МакАлистер клубду Аргентинада жогорку лигага чыгууга жардам берген. 25-ноябрда Сан-Лоренсо де Альмарго менен болгон оюнда 3-1 тууган МакАлистерлер Хуниорс үчүн бир убакытта ойношкон. Алексис менен Фрэнсис биринчи мүнөттөрдөн баштап талаага чыгышкан. Ал эми Кевин алмашуудан оюнга чыкты. Аргентинанын элиталык дивизионундагы 2 толук эмес сезондо жарым коргоочу 33 беттеш өткөрүп 5 гол киргизген. Анын ишенимдүү оюну европалык клубтардын көңүлүн бурган. 2019-жылдын 24-январында МакАлистер англиялык Брайтон клубу менен 4,5 жылдык келишимге кол койгон. Келишимдин шарттарына ылайык ал 2018-2019 сезондун калган бөлүгүн Аргентинас Хуниорсто өткөрмөк. Алексистин Англияда иштөөгө уруксаты жок болгондуктан Брайтон аны дагы 1 жылга ижарага берүүгө аргасыз болгон. Футболчуга Москванын Спартак клубу кызыккан. Бирок Алексис 1 жыл бою Бока Хуниорско кеткенди туура көргөн. 5-августта Портонатого каршы беттеште ал жаңы клуб үчүн дебют жасаган. 2020-жылдын башында МакАлистер Брайтонго Англия премьер-лигасындагы ордун сактап калуу үчүн Тумандуу Альбионго кайтып келди. Бока Хуниорс менен болгон ижара келишимин бузуу Брайтонго $1 миллион чыгымга учурады. 7-мартта Вулверхэмптон менен болгон беттеште ал Англия премьер-лигасында дебют жасаган. Бул оюндан кийин турнир коронавирустан улам токтотулуп, июнь айында гана улантылган. 17-сентябрда Портсмута менен Лига кубогунун беттешинде МакАлистер жаңы клуб үчүн дебюттук голун киргизди. 6 күн өткөндөн кийин ал дагы бир жолу бул турнирде өзгөчөлөнүп, Престона дарбазасына киргизди. 18-октябрда Кристал Пэлас менен болгон беттеште Алексис АПЛде Брайтон үчүн биринчи голун 90-мүнөттө киргизип, матчта эсепти теңейген. 2020-2021 сезондо аргентиналык футболчу Премьер-лигада 21 беттеш өткөзгөн. 2022-2023 сезондун башында МакАлистер Вест Хэм Юнайтед, Фулхэм жана Лестер Ситиге каршы 3 пенальтини голго айландырган. 24-октябрда Алексис Чайкалар менен келишимин 2025-жылдын июнуна чейин узарткан жана дагы 1 жылга узартуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. 13-ноябрда ал Астон Виллага каршы оюндун биринчи мүнөтүндө гол киргизген. Бирок бул Брайтонго жеңилүүдөн качууга жардам берген эмес. Ноябрда Аргентина курама командасынын башкы машыктыруучусу Лионель Скалони жарым коргоочуну Катарда өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка чакырып, ал Аргентина үчүн триумфалдуу болгон. Дүйнө чемпиондугунан кайтып келгенден кийин МакАлистер дароо Англия кубогунда Мидлсброго каршы беттеште 2 гол киргизген. Улуттук курамадагы карьерасы. 2017-жылы
профессионалдык дебют жасагандан кийин көп өтпөй эле МакАлистер Клаудио Убеда тарабынан Аргентинанын 20 жашка чейинки курама командасына чакырылган. 2019-жылдын 6-сентябрында Чили курама командасы менен жолдоштук беттеште ал Аргентина курама командасы үчүн дебют жасаган. 2021-жылы июлда МакАлистер Токиодогу Олимпиадага барган. Турнирде Австралия, Египет жана Испания курама командалары менен беттешкен. Аргентиналыктар үчүн 3-орунду ээлеп тайпадан чыга алышкан эмес. 2022-жылдын январында Лионель Скалони 2,5 жылдан бери биринчи жолу МакАлистерди улуттук курамага чакырган. Алексис 2022-жылкы дүйнө чемпиондугунун тандоо турунун Чилиге каршы оюнун коронавирус инфекциясынан улам өткөрүп жиберген. 25 мартта жарым коргоочу Венесуэла менен болгон оюнда улуттук кураманын формасын кийип талаага чыгып 3-0 эсебинде жеңишке жеткен. 5 күн өткөндөн кийин МакАлистер Эквадор менен беттешүү үчүн негизги курамга чыгып, бирок катуу кагылышуудан улам жаракат алып, талааны таштап кетүүгө аргасыз болгон. 1-июнда Аргентина Уэмблидеги Финалиссима кубогунда Италияны 3-0 эсебинде жеңди, бирок Алексис жашыл талаага чыккан эмес. 2022-жылдын ноябрында МакАлистер Катардагы дүйнө чемпиондугуна улуттук команданын тизмесине киргизилген. Аргентиналыктар Сауд Аравиясына сенсациялык түрдө утулуп калган. Алексис Мексика менен болгон оюнда алгачкы мүнөттөрдөн талаага чыгып 69-мүнөттө алмаштырылган. 30 ноябрда Польша менен болгон финалдык тайпалык беттеште жарым коргоочу 1-мүнөттөн оюнга чыгып, 2-таймдын башында эле эсепти ачып, улуттук курама үчүн биринчи голун киргизген. Беттеш Аргентинанын 2-0 эсебинде жеңиши менен аяктаган жана Аргентина 1-орундан плей-оффко өткөн. Алексис матчтын мыкты футболчусу деп табылган. Бардык матчтарда МакАлистер негизги курамга кирген. Франция менен болгон финалда Алексис 36-мүнөттө Анхель Ди Марияга толук пас берген. МакАлистер 2-чи кошумча таймында алмаштырылган. МакАлистердин турнирдеги көрсөткүчү көптөгөн эксперттердин жана аналитиктердин пикири боюнча Аргентина Катарда ийгиликке жетишине негизги факторлордун бири болгон.